Бардыгыбызда кичинекей кесип алуулар болгон. Кесип алган жердин орду кызарып калчу, шишип калчу, ал жер ысып да калчу, кээде ооручу жана манжаларды кыймылдатыш оор болчу. Бул бардык симптомдор сезгенүү реакция катары белгилүү же жөнөкөй айтканда сезгенүү. Менин оюм бардыгыбызда бул учурда кесүүлөр болгон. Балким бир нече жолу болгон кесүүлөр. Медициналык жетишкендиктерге карабастан сезгенүүнүн белгилери боюнча башка сөз жок. Булар турмушта көп кездешкен сезгенүүнүн белгилери. Алар ар дайым бири-бирине окшош. Мен аларды негизи белгилеп кетип айтар элем, себеби алар куралсыз көз караш менен аныкталат. Клеткалык деңгээлде кандай болооруна көңүл буралы. Сезгенүү процесси бул күрөшүү тала катары болуп саналат иммундук система үчүн. Организмдин биринчи жагы бул тери болуп саналат. Бөлүнүп чыгарылган суюктуктар жана чел кабыктар кээ бир учурда душмандай болуп сыртка чыга келет. Мисалы силер мыкты басып алсаңар, оору чакыруучу микробтор теринин астына же болбосо чел кабыктын астына кирип кеткен болсо, ошентип сезгенүү коргоонун эң биринчи согуш талаасы. Бул биринчи согуш талаасынын ачылышы болуп саналат. Мен азыр силерге кайсы нерселер болоорун айтып берем. Саглашуунун клеткалык талаасында кандай нерсе болот экенин айтып берейин. Бир нерселерди тактап алалы, ыңгайсыз суроолор болбош үчүн. Иммунологдор азыркы мезгилге чейин сезгенүүнүн жообун механизмин изилдеп жатышат. Ошондуктан изилдөөнү жакында бүтөт деп айтууга кыйын. Ошондуктан мен силерге жалпылап айта берейин дедим. Кайсы нерсе сезгенүүнү чакырышы мүмкүн? Сезгенүүнүн бардык белгилери эми теринин сүрөтүн тартып көрөлү. Клеткалардан баштайлы. Бул клеткалар адамдын клеткалары деп санайлы. Аларды каптал жагынан тартылган булар. Бул клеткалар сырткы катмарды түзүшөт жана сырткы чөйрө менен контактта болушат. Муну жазып коелу. Мындан тышкары дагы башка клеткалар бар. Ушул клеткалар бизге жардам кылууда. Аларды лабороциттер деп атайбыз. Кээ бир учурда аларды глейген клеткалар деп коюшат. Дагы бир нечесин тартып көрөлү. Мына дагы лабороциттер. Эгерде силер менин жегич клеткалар жөнүндө ролигим көргүңөр келсе, анда теридеги дендрит клеткалары боюнча маалыматыңар бар. Алар сырткы чөйрө менен байланышуу бар жерде жашашат. Мен азыр дагы 2 дендрит клеткаларын тартайын. Бул клеткалар теринин үстүнкү катмарында жайгашкан. Мына бул жерде. Дагы бирди тартып көрөйүн. Булар нейрон эмес экенин эстен чыгарбагыла. Формасы окшош болгондугуна карабай, дендриттик клеткалар антигендерди жеп алат да, анан аларды майдалап жана өзүнүн үстүнө хелпердик Т лимфоциттерине көрсөтүп жана аларды жандандырышат. Бул жаракат албаган таза клетка. Теринин клеткалары клетка аралык суюктук менен курчалган. Схемага аны да белгилейли. Клетка аралык суюктук деп, бул суюктук клеткаларды курчап алып, керек болсо клеткалар калкып жүрүшөт. Кан капиллярынан чыккан кычкылтек ушул суюктукта эрийт. Аларды болсо ушул эле клеткалар сарпташат. Капиллялар менен клеткалар түздөн түз байланышта эмес, бирок ошого карабастан капиллярдын алардын жашоосуна мааниси зор. Капиллярдар клеткадан турушат. Бул клеткаларды эндотелиалдык клеткалар деп аташат. Же болбосо эндотелиоциттер деп коебуз. Ошолордон капиллярдын негизгиси болуп турат. Буларды да тартканга аракет кылалы. Схема боюнча силер жакшы элестетсеңиздер, мына бул капиллярдын капталынан тартылганы. Капилляр цилиндр формасында болот. Бул болсо анын кесилиши. Капиллярлар болсо бул бир эле катмарлуу болот. Бул маалыматты ката кетирбей туура жазалы. Мына капилляр мурда белгиленгендей, ал бир эле катмарлуу болот. Алар эндотелиоциттерден турушат. Ичинде болсо албетте кан чуркайт. Эритроциттер дагы кан менен бирге.
Мына бул болсо эритроциттер. Аларды тарталы. Алар бул жерге келишет. Демек, сол жагында артерия, вена болсо, оң жакта жолдо келе жатып эритроциттер кычкылтекти берип кетишет. Андан тышкары канда лейкоциттер бар. Саны боюнча лейкоциттер аз санда болот эритроциттерге караганда. Бирок мен ошондой эле санда тарттым. Норма боюнча кан жана клетка аралык суюктукта газ алмашуу процесси жүрөт. Андан тышкары ары бери кээ бир клеткалар жана белоктор жылып турушу байкалат. Эми биз мындайды байкап көрөлү. Эгерде силер үйдүн мыгына, уйдун кыгына булганга мыкты басып алдыңар дейли. Эмне болот мындайда? Мындай болот. Мык кык менен булгангандан кийин анда толгон токой бактериялар бар. Алар коркунучтуу патогендер болуп саналат. Мына алардын саны аябай арбын. Жаныбарлардын кыктары бактериялардын булагы болушат. Мык терини жабыркатып, сырткы катмарын бузуп, ал эми бактериялар болсо клетка аралык суюктукка келишет. Мык болсо теринин клеткаларын жырып, анан аларды жабыркатат. Кээ бир клеткалар ушундан өлүп жоголушат. Жабыркашып, бирок аман калгандары өзгөчө зат чыгара башташат. Буларды сигналдык молекулалар деп аташат. Алар клетка аралык суюктуктарда жайгашышат. Клеткалар жабыркаганы боюнча маалымат берип турушат жана ыңгайсыз коркунучтарды билдиришет. Бул заттарды хемокиндер деп аташат. Бул сигнал берген молекулалар кээ бир белоктон туруп, бирок алардын молекулардык массалары кичине болот. Саны боюнча хемокиндер аябай көп. Алар сигналдык молекулалар. Алардын милдети маалымат берүү. Мунун баары аябай татаал процесс. Мында көп инсандагы хемокиндер катышат. Алардын милдети лабороциттерге маалыматташып жана аларды коргоого мажбурлаш. Эгерде алар мык аркылуу активдештирилбесе, же болбосо бактериялар чыгарган заттар таасир беришпесе, бактериялар ар дайым тиричилигинин кесепетинен чыгарган заттарды бөлүшөт. Заттарды болушат. Лабороциттер ар дайым гистамин деген затты чыгарып турушат. Анын схемасын тартайын. Мына бул гистамин. Бул татаал жана көп кырдуу процесс. Бирок ошого карабастан биз билип алалы, гистамин деген затты баарыбыз эле билебиз. Антигистаминдик препараттарды элдер колдонушат, көбүнчө суук мезгилде. Гистамин бул сезгенүү процессинин негизги катышуучусу болот. Мурундун бүтүшү жана мурундан суунун агышына ушул препарат жардам берет. Мунун баары сезгенүүдөн болот. Гистаминге каршы препараттар болсо ушул жагымсыз симптомдорду жоготушат жана кутултат. Гистамин болсо буларды эмнеге жасайт? Мен мурда муну согуш таласы деп белгилегем. Бул иммундук системасынын биринчи согушу. Биринчилерден болуп, гистамин капиллярдын эндотелиоциттерине таасир берет. Аларды бири-бирине жылып, капиллярдын ортосундагы тешикче жооноёт. Муну вазодилатация деп аташат. Вазодилатация ортосундагы аянтты бошотсо, ошончо ыңгайлуу болот. Ошентип, эндотелиоциттер гистаминди алды дейлик. Бул жакшы болду. Эми эмне болор экен? Алар бири-биринен алыстагандан кийин капиллярдын ортосу кең болгону байкалат. Бул мындай болот. Мисалы мындай. Мындай кеңейүү, анан ичкерүү агып келе жаткан суюктукту капиллярдын ушул жеринде топтоштурат. Ал бир аз шишикти пайда кылдырат. Вазодилатация деген термин болгону тамырдын ичинин кеңейүүсү дегенди билдирет. Демек капиллярлар кан менен толуп, ошол жерде суюктук топтолуп, андан тышкары эритроциттер жана лейкоциттер дагы капиллярдын четтери ийкемдүү болуп калышат.
Эндотелиоциттер бири биринен алыстап, ортолору кең болуп калат да. Бул негизгиси. Мурда айтылган гистамин жана башка заттарга токтололу. Гистамин бир гана эндотелиоциттерге эмес, сывороткага да кирип таасир берет. Андан тышкары хемокиндер дагы бар. Алар жабыркаган жерде синтезделенип, микроорганизмдер аркылуу чыгарылган заттар бар. Хемокиндерди мен көгүш менен боёдум. Хемокиндер канга келишет. Бул заттар фагоциттерди кызыктырат, айрыкча нейтрофилдерди. Алар саны боюнча эң көп лейкоциттердин арасынан нейтрофилдер ушул заттар каерде көп болсо ошол жакка барышат. Эми болсо алар менен кеңейтилген жерлер эндотелиоциттердин араларынан өтө алышат. Мындай дейли. Ал нейтрофил болсун, жазып коелу. Кан тамырда нейтрофил баратат дейли. Бул кубулуш маргинализация деп аталат. Нейтрофил кан тамырда жылып баратып, жабышып калды дейли. Жабышып калгандан кийин ал тешикчеден өтө баштайт. Болгондо дагы эндотелиалдык клеткалардын арасында. Муну диапедез же экстравазация же эмиграция дейбиз. Иши кылып, жылчыктан нейтрофил акырындап жылып турат. Мына бул жерге ал келди. Ушул жерде нейтрофил тамыры калтырат. Ушул жерде ал аябай керек, кирген жеринде. Мына эми нейтрофил ишин аткарат. Нейтрофилдер бактерияларды жоготуп, жабыркаган клеткаларды дагы жейт. Мына ушинтип иммундук системага душмандар менен күрөшөт. Ошол эле убакта дендриттик клеткалар бактерияларды жейт. Муну анын үстүнкү жагынан байкаса болот. Бул жакка нейтрофилдер гана эмес, кандын башка клеткалары да келе баштайт. Бул жакка Б лимфоциттер да келишет. Т лимфоциттер дагы. Аларга дагы баары маргинализациядан башталат. Андан кийин диапедез башталат. Байкалат, башкача айтканда тамырдан чыгуу. Диапедез тамырдан чыгуу деп мурда айтылган. Алардын келишими менен иммунитеттин иши башталат. Эми бул ролик эмне максат менен тартылганын айта кетейин. Сезгенүү бул согуштун талаасы. Ал качан күчөгөнүн айтсак, тери жабыркагандан кийин аны башкача коргонуунун биринчи сызыгы деп айтабыз. Бул согуштун жоокерлери спецификалык эмес, иммунитеттики. Мен нейтрофилдерди кеп кылып жатам. Жана дагы протеолит белоктор боюнча. Алар комплемент системаныкы. Кыскача айтканда, кандын плазмасында активдүү эмес белоктор бар. Бирок сезгенгенде ал белоктор жанданышат. Окумуштуулар бул белокторду изилдеп жатышат. Азыр алар жанданганда бири-бирин ажыроо процессине дуушар кылгандыгы жана ошол ажыроо бактерияларга зыян экенин аныктаган. Демек, дагы бир жолу белгилейли. Булар аягына чейин изилденген эмес. Бирок жанданганда алар бири-бирин ажыроого дуушар кылышат. Булар дагы спецификалык эмес, иммунитеттин мүчөлөрү. Лимфоциттер ишине кирише электе эле комплемент организмге кирген патоген менен согуша баштайт. Ушинтип сезгенүү менен клеткалар жана белоктор иш алып барышат. Бирок клеткалардан тышкары кандын суюгу бөлүгү бар да, бул суюктук тамырды толтуруп, анан сыртка чыга баштайт. Жана клетка аралык чөйрөгө муну экссудат дейбиз. Экссудат үчүн кандар кызарып, анан шишип калышат. Сезгенүү процессин биз жөнөкөй эле көз менен байкайбыз. Менин оюмча, бул маалымат сиздерге кызык эле болду го дейм.